Эми bu yıl kartoşkalar arzan. Былтыр ушул картошкалар 20 сомдон кеткен. Bu yıl 5 сом болуп атат картошка. Акылбек Тажибаев Ноокат районунда караштуу Көтөрмө айылынын тургуну. Акылбек мырза картошка эгүү үчүн ижарага жер алып, 100 миңден ашуун каражат сарптаган. Жалпы 1,5 гектар жерге картошка эгип 30 тоннадай түшүм алган. Ал 4 тоннадай картошканы араң сатты. Учурда кампадагы картошкалары өнүп кетүүдө. Алып койсоңуздар болот, өнүп кетти картошка, өнүп атат күнү сыган сайын. Өнүп кеткенден бирден эсептешке туура келет картошканы. Ар бирин сындырып чыгыш керек. Баягы Евросоюз болот деп картошка кымбат дегенден былтыр көбүрөөк эгип алыппыз эле, мынантип картошканын баасы өтө түшүп кетти. 5 сомдон үйгө келип айылдан 5 сомдон алат. Базарга барып 6 сомдон сатабыз, баары бир ошол жол кирасы менен ошол 5 сомдон токтоп калып атат. Картошка өтө өзүн өзү актабай калды. Уруктарды 24 сомдон, 27 сомдон алганбыз. Дарыларды болсо азотту 28ден алганмын, амофозду 32ден алганмын. Onu hem başka adalarda ise öte köp. Öte dıyıkandın şoru olup da mehnetin aktavadı. 100% arkaga gitti dıyıkandın mehneti. Картошканын баасы кескин түрдө түшүп кеткендиктен карапайым дыйкандардын мээнети акталбай, тонналаган картошкалары базарда сатылбай, мына мынтип майда картошкаларды бышырып мал жандыктарына беришүүдө. Баа түшүп кеткенге чейин дыйкандар 20 сомдон 30 сомго чейин саткан учурлар болгон. Азыркы тапта Ноокат районунун Борбордук базарында 3 сомдон 5 сомго чейин дүң баада сатылса, туруктуу соодагерлер ыңгайына жараша сатууда. Учурда дыйкандар өндүргөн картошкадан пайда табууну эмес, сарптаган каражатын өндүрүп алуу аракетинде. Проблема болуп атат азыр сатыш. 6 сом 7 сомдон сатып атабыз. Бирок эсептеп келсек, ушул кеткен расходтордун мээнеттердин жарымы да акталбай атат. Азыр мында эсептеп келсек, 1 килограмм картошканы 15 сомдон жогорураак сатканда гана актайт экен. Ошондо дагы биздин мындай мээнетибиз эмес, расходун зорго төлөйт экен. Мээнетибиз эмес, расходун зорго төлөйт ошондо дагы. Картошкам бийде менин ояк багы 20-30 тонна картошкам жатат. Подвалда. Şu sataylı desek, bazarga alып келсек, арзан, жол кирасы менен эч канча пул ашпай атат. Канчадан сатып атасыздар эми? 3 сом, 4 сом, 5 сомго сатып атабыз. Мурда канчадан сатып келгенсиздер? Мурда 40 сом, 20 сомам саттык, 40 сомам саттык, 15 сомам саттык. Дыйканчылыктан 15тен жогору сатсаң кичине өзүн актайт экен. Быйыл картошка пул болуп кетет дегенден кредит ала коюп кичине картошка бастык эле жатат. Дыйкандар картошканын баасы жылдагыдай болот деп адатынча көбөгишкен. Бирок баа кескин түрдө түшүп кеткендигине байланыштуу учурда картошка сактоочу жайларда мынаны мынтип тонналаган картошкалар сатылбай турат. Жада калса дыйкандардын сарптаган каражаты дагы акталбай турган кези. Айыл чарба министрлигинин картошка Өзбекстанга дагы экспорттолот деген маалыматынан улам өлкөдө картошка көп эгилген. Бирок картошка бышканда Өзбекстан албай баа түшүп кеткен. Эске салсак, Казакстан 19 февралдан тарта өзүнүн аймагына Кыргызстандан алма, курма жана картошка киргизүүгө убактылуу тыюу салды. Эми дыйкандар 5 сомдон да сата албай калат окшойбуз деп кооптонушууда. Казакстан кече жапты дейт 19-ында. Мен дагы жалат болуп калдым. 5 сомдон сата албай калабызбы деп атам. Себеби картошкадан курт чыкты дейт. Эми картошкадан курт биздин картошкалар таза, эми каяктан келген билбейбиз. Өтө кооптонуп атабыз дагы мына түш. Казакстан чек ара жапканда дагы картошка дагы түшөт эмичи. Дагы жалат болуп атабыз. Эми бул мээнет актабай калды. Бул эмне кылышты дагы билбей калдык. Эми быйылдан Сабызга окшоймун. Сабызга өтөм, картошканы азыраак айдайбыз эми. Себеби Өзбекстан албай атат мына. Пакистандан Өзбекстан алат деп биз эктик эле да. Себеби чек ара ачылып калса. Маалымат катары айта турган болсок, өлкөдө 2018-жылы мурунку жылга салыштырмалуу 82 000 тоннага көп картошка айдалган. Жалпы 1,5 миллион тоннага чукул картошка жыйналган. Бекзат Зарипбек уулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.